недогон сөздөр, недогонный маттар, мындай көп жерде мындай юкчак өнүгө элек чынымен. Бетиңерге эле айтайын, мындай ош жалап баткен өнүгө элек болот. Балким сен баткен же ош бир жактан болуп турсуң, бирок мага чын жүрөктөн жакпайсыңар, чын. Анткени өнүкпөйсүңөр силер. Өнүккөн адамдар бар мындай 20 эле блядь. Потому что основной хейт только от узких. Вот здесь, посмотрите, блядь, комментарии, блядь, нормальные, блядь, вот, просто тупо скажем, да, Исыкульский пацан, Карахолский, блядь, он не будет капатага, он так не будет. Он нормально, блядь, хейт напишет. Он такой мат напишет, который, блядь, я замечу, я такой, ну что-то обидно, ебаный в рот. Зачем мать трогать? Ну, такие маты, да, блядь? Там Гольские, там, я не знаю, там Таласские, либо Нарынские, они так пишут маты, блядь, что аж тебе обидно становится. Вот узкий, блядь, ебаный, хуник, блядь, еще какие-то странные слова, ебаный в рот, как узбеки, еб, и не хочется с ними даже общаться, вот. Акамака, сакамака, ляка-ляка-мака. И понимаете то, что, бля, меня хуйсят, и, бля, снизу сделай пиарака. Пиар кылып коюң ака. Пиар кылып коюң ака. Энең заебал, бля, ёб твою мать. И после этого уже... Ассаламу алейкум. Сыдыман бы. Кечеден бери звонок кылып атам, албай атасың. Видео обращение кылып киргизе турган болдум, айла жок. Сыдыман. Кечирим сурап, аяк кыласың мага баары бир, бирок кармасам. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Азыркы учурда интернеттеги Сыдыман деген блогер жигит аябай катуу талкуу болуп жатат. Негизи биз бул жигитке унчукпай эле коелу дейбиз, бирок кийинки убактарда чектен ашып баратат. Буга чейин бул гейлерди пропаганда кылса, андан кийин кыздардын обидин ачып, чет жакка биздин намыс жок кыргыздын кыздары көп деп реклама кылса, андан кийин бүгүнкү күнү келип алып мынтип түндүк түштүктү экиге бөлүп элди ырбатып атат. Биз Сыдыман деген жигитке кайрылат элек. Сыдыман сөздөн чалынган турбайт, буттан чалынган турат дейт. Мындай эсиң барда этең жыйнап жөн жүрчү, Сыдыман. Албетте инсан кемчиликтүү, адашат, бирок сен аябай көп адашып атат кийинки күндөрүчү. Ошондуктан кел эсиң барда этеңди жыйып элден кечирим сурап түзүчү. Урматтуу кыргызстандыктар, баарыңыз келиңиз ушул нерсеге видеого көрүп, чара көрүп коюңуздар. Силер дегенде ушул видеонун астында элдер экиге бөлүнүп, бири менен урушуп атат. Урматтуу кыргызстандыктар, бөлүнмө кыргыз, бөлүнсөң бөөрү жеп кетет, бөлүнүп кетти кыргыз деп бөтөн элге кеп кетет дейт. Ошондуктан келе достор, бөлүнбөйлү, түндүк түштүк дебейли, ынтымакка чакыралы. Рахмат. Достор, мен ушул Азамат Исмаилов агабыздын сөзүнө 100% кошулам. Эң туура сөздөрдү айтып өтүп кетти. Бир эки ооз сөз айтып өтөйүн. Ошол Сыдыман деген жигит ушундай видеону чыгарандан кийин уйку жок түн жарымда саат 3-тө сиздерге кайрылып отурам. Чындыгында ал ким? Кыргызстан үчүн эмне кылып койду? Анын артынан ээрчигидей эле жаштар экиге бөлүнүп алып түндүк түштүк деп урушуп атканыбыз туура эмес нерсе. Аягы бир карын майды бир кумалак булгайт дегендей, бир кумалак чиртет дегендей ушинтип ошого чирбейли биз, ага көңүл бурбай эле. Биз өтө ынтымактуубуз. Биздин агаларыбыз менен тамашачылар айрыкча тыгыз байланыштабыз, ынтымагыбызга чек жок. Азыркы учурда ушул Кыргызстанда чечилбей аткан проблемалар көйгөйлөр болуп атканда мындай нерсе менен алек болуп урушуп атканыбыз туура эмес. Ошондуктан мен бир нерсени кайрылып айтып кетет элем. Ошол Сыдыманга ким катталган болсо, кайра отписка кылып чыгып кетсин, эч ким көрбөй калат. Аны менен ишибиз болбосун. Баарыбыз көңүлдү жайында кылып, антип бөлүнбөй жүрөлү. Оштукта бөлөбүз элди. Эл эстейли тарыхты. Остон чыккан мен деген кыргызды терең тамга баскан биздин батырлар. Мына Курманжан датка энебиз бар. Алымбек датка бар. Шабдан Баатыр бар. Анан биз кантип бөлүнөбүз? Мел ар бир 7 областын батырларын санап чыгалы. Бирок ошолордун баары мен Оштук Баатыр эмесмин, мен Көлдүк Баатыр эмесмин деп, баары кыргызым деп келген. Так что туугандар, майда кишиге көңүл бурбай эле. Ал сүйлөй берет. Аны кичине ырттап коюш керек. 7 область бир бирек, бир тилек. Ошон үчүн Оштук бир туугандар, мына бакта байкелеринде отурат жаныбызда. Баарыбыз бирбиз. Алга Кыргызстан.